Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Эфирде биринчи радионун күндүн темасы программасы. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Бакыт Ашрахманов. Өткөн жума күнү шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча жумушчу топтун демилгеси менен коомдук диалог болуп өттү. Бул иш-чарада Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү стратегиясында каралган партияларды өнүктүрүү чаралары талкууланды. Учурда шайлоо мыйзамдарын чыңдоо жаатында долбоорлор да сунуш кылынууда, ал кызуу талкууга алынып жатат. Биз бул багытта кененирээк сөз кылабыз. Уктурууга Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бегматов жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча жумушчу топтун мүчөсү Канышай Мамытова катышат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Алгачкы сөздү Абдыжапар Гапырович сизге берсек, мына сиз дагы ошол жумушчу топтун мүчөсүсүз. Анан деги эле биз Кыргызстанда шайлоо мыйзамдарын чыңдоо боюнча аракет кылып жатабыз. Келерки жылы парламенттик шайлоо болуп калат. Анан буга чейинки аракеттер кандай болду? Азыр ушул тапта ошо шайлоо мыйзамдарын чыңдоо аракети кайсыл стадияда, кандай жыйынтыктар болуп калды? Жакшы болот. Сиз белгилеп өткөндөй, келе жаткан шайлоого даярдыкты мындан ушул 1,5 жыл мурда президенттин ушул указы менен түзүлгөн жумушчу топ өзүнүн иши менен баштаган. Жумушчу топтун курамына Жогорку Кеңештин депутаттары, башка парламентке кирбей калган саясий партиялардын өкүлдөрү, Борбордук шайлоо комиссиясынын жана башка мамлекеттик органдардын жооптуу кызматкерлеринен тартылган. Ал жооптуу кызматкерлер жана ушул жумушчу топтун мүчөлөрү жерлерге чыгып, региондорго барып, ошол жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен, жергиликтүү кеңештин депутаттары менен, ошол саясий партиялардын аймактардагы өкүлчүлүктөрү, бөлүмдөрү менен биргеликте ушул мыйзам долбоорлорун иштеп чыгууда талкуу жүргүзүп, буга чейин өткөн шайлоолордун жыйынтыгы менен, аларда болгон баягы мүчүлүштүктөрдү эске алуу менен ушундай талкуулап, анан ушул жумушчу топ иштеп чыгып, Жогорку Кеңештин депутаттарына сунуш кылган. Жогорку Кеңештин депутаттары азыркы күндө ал мыйзам долбоорлорун, сунуштарды мыйзам долбоору катары иштеп чыгып, азыркы кезде ошо парламенттин кароосунда, комитеттердин кароосунда өтүп жатат. Бул киргизилген мыйзамдарга киргизилген нормаларды, иштеп чыгылган нормалар азыркы күндө мындай негизинен айтканда шайлоочулардын активдүү шайлоо укугун камсыз кылуу боюнча, андан сырткары болочок талапкерлердин, ушу граждандардын пассивдүү шайлоо укуктарын конкреттештирүү, алардын талапкерлерди жылдырган саясий партиянын тизмени жылдырган саясий партиянын жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган мыйзам долбоорлору азыр Жогорку Кеңештин кароосунда. Жоопкерчилик дегенде, мисалы, саясий партияларга дагы, талапкерлердин өзүнө дагы ушул жылдырылуудан баштап шайлоонун натыйжасы аныкталганга чейин, андан кийин шайлангандан кийин дагы өзүнүн баягы кыймыл аракетине ушундай жоопкерчиликти тарта турган нормалар болду. Атап айтканда, ошол тизмени, шайлоочулардын тизмесин түзгөндөн баштап конкреттештирүү маселелери болду. Мисалы, шайлоочулардын тизмесин мурда мамлекеттик каттоо кызматы түзүп, тааныштыруу үчүн берип, анан кийин акыркы тизмени берчү эле. Ошол акыркы тизмеге бергенге чейин форма 2, форма 3 деген атайын формалардын негизинде тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилип, анан акыркы тизме берилчү. Азыр контролдук тизме деген дагы ортодо бир тизменин тактоо этабында контролдук тизме дагы деген да түшүнүк кирди. Аны Борбордук шайлоо комиссиясы жана ылдый турган шайлоо комиссиялар, участкалык шайлоо комиссияларга чейин аны тактоонун этабында түзүлө турган тизме. Кээ бир убактарда форма 2 менен форма 3 менен мамлекеттик каттоо кызматына бергенден кийин ал өзгөртүүсүз келип калып атат. Ошол эле бойдон биздин
биздин даандайларыбыз же болбосо биздин аты жөндөрүбүз туура эмес жазылган боюнча эле келип атат, же болбосо өзгөртүү киргизилбей калыптыр деген ушундай жүйөлүү суроолор болуп атат шайлоочулар тарабынан. Ошон үчүн шайлоо комиссиясындагы жоопкерчиликти алыш үчүн эртең шайлоо өткөрө турган болгондо ошол тизме менен шайлоону жүргүзө турган шайлоо комиссияларынын жоопкерчилигин кароо үчүн ушул контролдук тизме деген түшүнүк киргизилди. Андан сырткары шайлоочулардын активдүү шайлоого болгон конституциялык укугун камсыз кылуу максатында, мисалы, азыр көпчүлүк саясатчылар дагы анан өзүбүздүн статистикалык маалыматтар боюнча дагы биздин жарандарыбызды айтып жүрөбүз. Миллиондон ашыгын биздин жарандарыбыз чет жактарда жүрөт деп. Алардын конституциялык укугу камсыз болбой калды деген көп мындай сөздөр айтылып жүрөт. Негизинен дагы ошондой эле, мисалы, акыркы шайлоонун жыйынтыгын алып карасак, ошол биз миллиондон ашуун чет өлкөдө биздин жарандарыбыз бар деп атсак, акыркы президенттик шайлоодо 17-жылдын аягында 18,5 эле миң шайлоочу тизмеге кирип, ошонун дагы 5 миңге жетпеген шайлоого катышып калды. Бул деген эми ошо чет жакта жүргөн жарандардын укугу мындай толук камсыз болбой калды деген түшүндүрөт. Ошон үчүн алардын укугун камсыз кылуу максатында мурда мыйзамдарда ушундай ченем бар эле. Добуш берүү участкалары республиканын сырткары жакта биздин элчиликтерде жана консулдук бөлүмдөрдө гана түзүлөт деген норма бар эле. Азыр биздин Кыргыз Республикасынын чет жактагы мамлекеттик органдардын өкүлчүлүктөрүндө, мисалы, миграция өкүлчүлүктөр аябай көп. Мисалы, Россия Федерациясында эле бир 10 чакты жерде өкүлчүлүгү бар. Андан башка башкы прокуратуранын, ички иштер министрлигинин, башка экономика министрлигинин өкүлчүлүктөрү башка мамлекеттерде бар. Ошон үчүн ошол добуш берүү участоктарын, добуш берүү ушу пункттарын көбөйтүү максатында ошол мамлекеттик органдардын өкүлчүлүктөрү бар жерде дагы добуш берүү участкалары ачылсын деген норма киргизилип атат дагы. Бул жерде ошол ар бир ачылган жерде, мисалы, бир 2000ге чейин, 3000ге чейин биз шайлоочуларды камсыз кылып ошол жака тизмеге киргизип, алардын укугун камсыз кылсак болот. Сөзсүз түрдө ал Тышкы иштер министрлигинин жана ошол биздин мамлекеттик орган жайгашкан чет өлкөнүн макулдугу менен, алардын макулдашуусу менен ушундай шарттар түзүлөт. Алардын дагы тизмесин дагы, мисалы, bizde ушундай норма бар, консулдук учеттун негизинде гана жүргүзүлөт депчи. Биздин биометрикалык маалыматты бериш керек, андан башка барып учетко туруш керек деген. Чет өлкөдө консулдук учет деген бар, ага төлөмдөр болуш керек өкмөттүн токтомуна ылайык. Ошон үчүн ошол шайлоо дайындалган күндө баштап ошол консулдук эсепке туруу акысыз болот. Шайлоонун жыйынтыгы чыкканга чейин. Ошону пайдаланып биздин жарандарыбыз барып форма 2-син барып тапшыргандан кийин эле учетко турганга жана шайлоочулардын тизмесине киргенге мүмкүнчүлүк ачылат. Ошондо биз кандайдыр баары бир 100% шайлоочулардын тизмеге киргизип, алардын добуш берүүсүн камсыз кылуу кыйын. Эгерде шайлоочулар өзү кызыктар болсо, сөзсүз түрдө азыркы биз айтып аткан нормалар кириши менен ал шайлоочу, биздин жарандар шайлоого катышканга мүмкүнчүлүк алат. Башка маселе алардын катышуусуну каалоосу. Андан сырткары мына айрым убактарда тилекке каршы биздин депутаттардын, жергиликтүү кеңештин депутаттары, жогорку кеңештин депутаттарынын башка мамлекетте жарандуулугу аныкталып калып, алар чакыртылып алганга, депутаттык ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулганга ушундай болуп атат тилекке каршы. Ушул маселени дагы жоопкерчиликти жогорулатуу боюнча саясий партия дагы өзүнүн тизмесине алып аткан убакта, же талапкерди жылдырып аткан убакта сөзсүз түрдө алардын ушул жарандуулугу маселеси, соттуулугу болгон маселеси, ушундай маселелерди карап анан кийин киргизүү. Эгерде алар, мисалы, мына бир нече депутаттардын ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулуп эле калып калды, алардын башка укуктук жактан кийинки алардын абалы белгисиз бойдон калып калып. Биз мисалы ыйгарым укуктарын токтоттук, бүттү. Ал мисалы жогорку кеңештин депутаты болгон киши ал секреттик документтерге мүмкүнчүлүк болуп жүрдү. Анан ал мамлекеттик бюджеттен
айлык акы алып жүрдү. Дагы башка көптөгөн ушундай жоопкерчиликтүү маселелер бар да, алар калып калды. Ошон үчүн андай айлык маяна болобу, башка маселелерде болобу, анын сөзсүз түрдө жоопкерчилиги карала турган болот. Эгерде ошондой маалыматтарын же болбосо жарандуулугун жашырып койгон болсо, аларга ошо административдик жана уголовный жоопкерчиликке чейин ушундай тартылуу маселелери бул азыр жумушчу топтор тарабынан иштелип чыгып сунуш болду. Андан сырткары шайлоочулар граждандардын пассивдүү шайлоо укуктарын мына азыр бир топ мыйзамдар жүрөт. Жогорку Кеңештин депутаты Бокоевдин мыйзам долбоору бар. Ал долбоордо дагы мисалы мурда соттуулугу болгон кишилер, мисалы оор жана өтө оор кылмыштарды жасаган граждандар такыр эле мындан кийинки шайлануучу органдарга, өкүлчүлүктүү орган болобу, ошолорго шайланууга тыюу салган нормалар киргизилип атат. Ал эми жумушчу топ тарабынан ал жоопкерчиликти, ал мисалы соттуулугу боюнча бир мурда кылмыш жасаган биздин жарандардын мисалы оорчулугуна, анын жеңилчилигине карап туруп бир нече жылдан кийин шайлоого катыша турган укук боюнча маселе киргизилип атат. Мындан сырткары мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар боюнча жарандар үчүн дагы аябай ыңгайлуулуктар, алардын добуш берүүсү, алардын тизме менен таанышуусу, алардын ушул биздин жарандар катарында келип добуш берүүсүн камсыз кылуучу, алардыга ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча бир нече нормалар азыр сунуш болуп атат. Мисалы ошол ар түрдүү тиешелүү үлгүдөгү шайлоо бюллетендерин баягы Брайль шрифти менен, анан ал жарандарыбыздын добуш берүү участкасына келип кетүүсүнө баягы пандустардын, перилалардын сөзсүз түрдө ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен, жергиликтүү бийлик менен биргеликте аларга шарт түзүү маселелери дагы ушундай каралып, азыр күздө жумушчу топ тарабынан сунуш болду. Рахмат, урматтуу радио угармандар, биз шайлоо мыйзамдарын чыңдоо тууралуу сөз кылып жатабыз. Эсиңиздерге сала кетели, биздин студияда шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча жумушчу топтун мүчөлөрү бар. Алар Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бегматов жана юрист Канышай Мамытова. Байланыш телефондорубуз 65 66 33 39 21 90 же болбосо Фейсбуктагы Биринчи радионун баракчасынан да түз көрүп, угуп, анан суроолор болсо комментарий катары калтырыңыздар. Биз маегибизди уланта берели. Канышай, мынакей биз шайлоо мыйзамдарын чыңдайбыз деп атабыз. Ушундай бир ар тараптуу, жогоруда Абдыжапар Гапурович ар бирин мындай кандай өзгөрүүлөр, негизги багыттар экендигин санап өтпөдүбү? Анан биз ушундай мыйзамдардагы ушундай нерселерди толуктоо менен баягы шайлоо принциптерин жакшырта алат бекенбиз? Сиздер талкууларда дагы кандай пикирлер болуп атат? Талаш тартыштар талкуудан кийин кандайдыр бир натыйжалуу бир жыйынтыкка келе алчудайбызбы? Саламатсыңарбы? Эң биринчиден айтып кетет элем, бул биздин жумушчу топ жогорку кеңешке киргизген мыйзамдар, бул деген Долбоорлору. Мыйзам долбоорлору бул деген кантип иштелип чыкты эле жолун айтып берет элем да. Өткөн жылы жумушчу топ деген Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдары жөнүндө өркүндөтүү стратегиясын кабыл алган. Ал стратегия 2018 жылы 13 августта жанагы НСУР Натсовет по устойчивому развитию менен кабыл алынганда, ошол стратегиянын негизинде ушул мыйзам долбоорлору жазылып иштелип чыккан да. Бул мыйзам долбоорлордун принцип негизги маңызын талап кылып атканда, сүйлөшүп атканда биз деген региондордо көп талкууларды өткөзгөнбүз. Ошол региондордо жашаган тургундар менен, жана жарандык коомдун өкүлдөрү менен, жергиликтүү кеңештин депутаттары, ошол эле айыл өкмөтүнүн жумушчулары, кадимкидей жарандардын баарын чогултуп, кадимкидей коомдук талкууларды өткөзгөнбүз. Ошолордун болгон талаптарын, ошолордун болгон ойлорун, болгон проблемаларын баарын биз карап чыгып, анализдеп, ошонун баарынан ошол мыйзам долбоорлоруна киргизгенбиз да. Азыркы учурда биздин мыйзам долбоорлорун Абдыжапар Гапурович айтып кеткендей эле комитетте каралып атат. Негизги көп
мындай сөз болот да, силердин мыйзам долбоорлоруңар бул көбүнчө деген косметический эле бир поправкалар экен деген Оңдоолор болуп калган деп көп айтышат да. Бирок мен өткөндө деле айтып аткам, юрист катары бул мынтип айткан туура эмес. Сиз макул эмессиз аны? Мен макул эмесмин, себеби мыйзамда деген майда чүйдө деген сөз болбойт. Бул мыйзамга катары мындай сөздү айтыш абдан туура эмес да. Себеби мыйзамда керек болсо ар бир үтүр маанилүү болуп калышы мүмкүн да. Бир үтүрдү башка жерге коюп койсоң эле мыйзамдын мааниси өзгөрүп калат. Ошол себептен бул кичинекей көрүнгөнү менен, технический көрүнгөнү менен ар бир правка көп бир артынан деген укуктук последствияларды алып келет да. Мисалы Мамжапар Гапарович айтып кеткендей эле, жана форма 2га токтолсок, өткөн шайлоодо мисалы 2015-жылы ошо форма 2 менен көп саясий партиялар бир участоктон бир участокко шайлоочуларды топтоп 100дөн 200дөн алардын атынан арыздарды берип, бир участоктон бир участокко ташыган. Ошол артынан көп нааразычылыктар болгон, шайлоо комиссиясынын жумушуна коомдук нааразычылык болгон. Ошол кайта 2020-жылы кайта алынбасын деп, бүт укуктун чегинде болсун деп, азыркы учурда биздин берилген мыйзам долбоорунда жазылган форма 2 менен арыз бериш үчүн шайлоочу өзү эң биринчиден шайлоо участкасына келиш керек. Личная подача деп коет, заявление. Андан тышкары арыз жазганы келгенде шайлоочу деген жөн эле арыз жазып эле ал форма 2 толтура албайт. Жана шайлоо учурунда идентификациядан өтүп атпайбызбы? Ошо форма 2 толтуруш үчүн кадимкидей ошондой идентификациядан өтүш керек болот. Ушул себептен баягыда 100дөн 200дөн кишини уже ташый албайт. Анткени ал үчүн 100-200 киши өз участокко келип паспорт менен кадимкидей идентификациядан өтүш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, форма 2 менен мисалы арыз бергенге азыр мүмкүнчүлүктөр дагы кеңейлип атат да. Биздин мыйзам долбоорунда мисалы жазылган мамлекеттик порталда шайлоочунун кабинети деген функция киргизилип атат. То есть азыркы учурда биздин көбүнчө жаштар мисалы гаджеттер менен көп колдонот. Шайлоочулардын көбүнчөлөрү да жаштар көп. Ошолордун мүмкүнчүлүктөрүн, шайлоого катышканда мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү максатында ошондой норма киргизилип сунуш кылып атат да. Интернетке кирип, ошо мамлекет порталына кирип, шайлоочунун кабинетине кирип, ар бир шайлоочу өзү идентификациядан өтүп, ошо интернет аркылуу да форма 2 же форма 2 менен арыз бергенге да мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Онлайн арыз берилет, онлайн берсе. Бул деген цифровизация деп айтып атабыз. Кыргызстан ошо цифровизациясы негизинде ошондой талап кылынган мералар деп айтсам болот да. Андан тышкары бул саясий партиялар аркылуу эң негизги өткөн шайлоочулардын нааразычылыгы бул деген партиялар, кандидаттар короткон каражаттар болду да. Абдан көп акчалар орулуп атат. Бул акчаларды каяктан алышты, кайсы булактардан келди деген көп суроолор болуп атат. Ошонун негизинде биздин мыйзамдарга да ошо каражаттын булактары жөнүндө ачык көрсөтүлгөн деген нормалар киргизилген. Мисалы ошол эле саясий партиялар, эгерде ушул мыйзам долбоорлор кабыл алынса, жыл сайын борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына отчет тапшырыш керек болот да. Шайлоо комиссиясы бир форма коюп берет, ошо менен отчет тапшырып, жылдын ичинде канча киши канча сом ошо партияга членский взнос катары берди, канча юридикалык, физикалык элдер берди, ошонун баарын бүт аныктап илиш керек болот. Андан тышкары могу шайлоо өзүнүн организациясын оңдоо боюнча эң мындай негизги бир дагы айтып кетет элем, бул деген единый день голосования дегенди сунуш кылып атабыз да. Жергиликтүү кеңештерде азыркы учурда шайлоо ар бир учурда болуп атат. Мартта болот, апрелде болот, июньда болот. Бул деген ай сайын өткөн сайын, ар бир шайлоого өткөн сайын көп каражаттар курулат да. Ошону жолго салуу кылып, элдердин шайлоо комиссиясындагы каражаттарын үнөмдөө максатында ушундайлар киргизилип атат. Эгерде бул мыйзам долбоордо кабыл алынса, парламент менен жергиликтүү кеңештерге шайлоо 2 жолу эле, бир жылда 2 жолу өтүлөт. Бул деген апрелде, анан октябрда. Ошо 2 күнгө топтолуп бүт шайлоолор өткөзүлөт. Өзүңөр билесиңер, мындан тышкары да азыр жогорку кеңеште көп канча бир шайлоо мыйзамдарын боюнча долбоорлор турат. Бул Төрөбаев Бакировдун 2 законопроекти мыйзам долбоору турат, Шыкмаматовдун депутатында бирөөсү турат, дагы бирөө Жанар Акаев менен Масалиевдики. Ар бирөөнүн концепциясы башкача болуп атат.
бирөөнүкү преференциальный голосование, бирөөнүкү округдарга бөлүнүү, бирөөнүкү дагы агитация боюнча. Бирок мындай негизги азыркы максат болуп атат, могу биринчи окуудан өткөндөн кийин ушул көп жерлерде мисалы үгүт иштери боюнча жанагы укуктарды коргоо боюнча көп бир окшош жерлери болот. Ошолордун баарын чогултуп бир жакшынакай бир согласительный комиссия түзүп эметсек болот деп ойлойм. Рахмат. Абджапар Гапурович мына жогоруда Канышай айым баса белгилегендей, 4 биздеги маалымат боюнча бир 4 долбоор сунуш кылынып атат. Анан мунун баардыгы ошо сиздердин жумушчу топ алар менен эсептешип, жанагындай бир туура келген жерлери менен макулдашып, же болбосо талкуулап туруп анан чечилет да мунун баардыгы. Сөзсүз түрдө азыр белгилеп өткөндөй депутаттар тарабынан дагы бир топ мыйзам долбоорлору бар. Аларды биринчи окуудан мен эми мындай билген киши, мындай аралашып жүргөн, мурда аралашып жүргөн киши катары айтсам, биринчи окуудан парламенттен өткөзүп, анан комитеттин карамагында болуп калат мыйзам долбоорлору. Андан кийин ар бир депутаттын демилгелеген мыйзам долбоорлорунда ушунча шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча, шайлоо системасын жакшыртуу боюнча, анын ачыктыгын, аныктыгына жетишүү боюнча бир топ жакшы ченемдер бар да. Менин оюмча ушул депутаттар жанагы демилгеленген мыйзам долбоорлорун бириктирүү, алардан бири-биринен баягы ченемдерди алып толуктоо максатында бул сөзсүз түрдө ушундай ишти жүргүзсө, менин оюмча улуттук кеңеш алдыбызга койгон максаттар дагы биздин ушул шайлоо мыйзамдарын жакшырталы, мыйзам базасын чыңайлы деген биз максатка жетебиз деп ойлойм. Ар бир демилгеленген мыйзамдын жакшы бир сонун ченемдери, биздин жарандардын укуктары боюнча, башка боюнча ушундай жакшы ченемдер бар. Атап айтсак, мына кийинки азыркы мен жана биринчи бөлүгүн айттым, экинчи жумушчу топ тарабынан демилгеленип депутаттарга берилген мыйзам долбоорлорунда аябай жакшы мындай ченемдер бар. Өзүңүздөр билесиздер, көпчүлүк коомчулукта айтылып жүрөт, ушундай баягы үгүт маселеси болгон убакта, үгүт иштери жүргүзүлүп аткан убакта бардык эле талапкерлердин же болбосо саясий партиянын мүмкүнчүлүктөрү тең болбой калып атат. Аларга тең шарт болгону менен алардын чамасы келбей атат дегенчи. Кээ бир жаңы партиялар, жаштардан турган партиялар же болбосо мындай капчыгы жокараак партиялар үчүн же талапкерлер үчүн мындай мүмкүнчүлүк болбой калып атат. Республиканы түрөө кыдырганга алардын убактысы же чамасы келбей калып атат. Же алардын баягы медиа айкынында алардын мүмкүнчүлүктөрү чектелүү экендигин, ушундай наразылыктар болуп аткандан азыр жумушчу топ тарабынан дагы ушундай ченемдер иштелип чыкты. Көпчүлүк үгүт иштеринин көпчүлүк бөлүгүн ушундай коллективдүү жүргүзүү, жолугушуулар менен, коллективдүү мисалы тегерек столдор, дискуссия аркылуу ушундай баарына бирдей шарт түзүү мененби? Массалык маалымат каражаттары аркылуу ушу баарын чогултуп, анан бир маселени талкууласа, мисалы бир 10 чакты партия же болбосо бир нече талапкерлер чыгып алып бир теманын үстүндө талкуу жүргүзсө, же болбосо массалык маалымат каражаттары аркылуу жүргүзгөндө, же болбосо коллективдүү жерлерде жолугушууларды өткөрсө, шайлоочулардын дагы мындай бир тандап алуусуна шарт болот эле. Азыр практикада көрүп атабыз, толтура бир чоң стадиондорду мисалы 5000-10 000 кишини чогултуп алып туруп жолугушууларды өткөрөт. Эртеси башка партия келсе же башка талап келсе, ошол эле биздин жарандарыбыз келип катышып атат, бирок анын жыйынтыгы, анын натыйжасы аз болуп атат да. Ошон үчүн ушундай массалык иш-чараларды өткөрүүдө, жолугушууларды өткөзгөндө ушул коллективдүү бардык талапкерлерге же болбосо партиянын өкүлдөрүнө мүмкүнчүлүктү бирдей түзсө, коллективдүү жолугушууларды көбүрөөк өткөрсө. Баягы өзүңүз билесиз, бекер мамлекеттик телерадиодон бекер эфирдик убакыттар берилет. Баягы печатный площадьтар берилет. Ошолорду дагы ушундай коллективдүү өткөрсө, ушу дискуссия, чогуу бир иш-чараларды өткөрсө, шайлоочулардын дагы тандап алуусуна жакшы болот эле. Андан сырткары дагы бир жакшы ченем, бул дагы жерлерде ошол айым биздин жарандардан, айым шайлоочулардан ушундай каалоо тилек болгон. Жергиликтүү кеңештерди менен азыр жогорку кеңеште айымдардын өкүлчүлүктөрү аябай төмөн. Мисалы биздин мыйзамдарда, мамлекеттик органдарда биздин бир жыныстагы жарандарыбыз 70%-тен көп болбош керек да.
башкача айтканда аялдарыбыз ушундай 30% кем эмес болуш керек. Азыр жергиликтүү кеңештин депутаттарын карасак, азыр 10%дан эле бир аз жогорураак өкүлдөрү бар депутаттардын арасынан. А жогорку кеңеште 20%-тын тегерегинде эле ушундай өкүлдөр бар. Ошон үчүн булардын дагы башка мисалы аял биздин жарандардын, аял биздин активисттердин ушул өкүлчүлүктүү органда өзүнүн баягы өкүлчүлүгүн көбөйтүү максатында дагы бир топ эрежелер сунуш болуп атат. Мисалы жергиликтүү кеңеште сөзсүз түрдө 30%дан кем эмес депутаттык мандаттарды резерв кылып коюу боюнча. Аларды дагы өзүнчө бир механизм менен бөлүнөт. Ал мисалы алган добушуна карап туруп эркектерди өзүнчө, аялдарды өзүнчө кылабы. Ушундай бир топ эки нормалар бар. Андан сырткары жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлерге дагы ушул жерлерде талапкерлерге мындай талапты катуураак коюу максатында, алардын билими боюнча, иш тажрыйбасы боюнча, айрыкча жергиликтүү кеңештерде ушундай талаптардын жоктугунан, аларга коюлган талапкерге коюлган талаптардын жоктугунан ар түрдүү мисалы криминалдык чөйрөлөрдүн өкүлдөрү кирип калганы азыр байкасак болот. Же болбосо башка бир багытта. Ошон үчүн аларга да талаптарды билими боюнча, тажрыйбасы боюнча талаптарды күчөтүү боюнча нормалар сунуш болуп атат. Андан сырткары ошол азыр мына Канышай белгилеп өткөндөй финансирование боюнча каржылоо. Мисалы акыркы президенттик шайлоодо талапкердин шайлоо фондунун үстүңкү чеги жок болду. Ошон үчүн мына айрым бир талапкерлерибиз 250 миллиондон тегерегинде шайлоо фондун түзүп, бул деген коомчулукта жана ушул шайлоо процессинин катышуучулары, саясий партиялар тарабынан, жерлерде ушундай жергиликтүү бийликтер тарабынан ушундай сындар болду. Силер мыйзам жолу менен азыр аларды шайлоочулардын добушун сатып алганга шарт түзүп койлу деген маселе да. Мисалы ошол шайлоо фондунун үстүңкү чеги болбогондуктан алар канчалык болсо дагы анан сырт жактан дагы финансылоо маселеси болуп кетпеш үчүн ушундай чектер коюлуп, ушундай бир жолго салалы деп. Баягы кээ биркилер ошончо миллиарддаганды жумшап атса, кээ бир жаш мисалы саясий күчтөр, саясий партиялар дейбизби, талапкерлер дейбизби, андай чамасы жок. Ошон үчүн жанагы үй бүтүштүндөгү болуп аткан, киргизилип аткан ушундай сунуштар талапкерлерге же болбосо саясий партиялар үчүн шарттын бирдей кылып берилиши, көпчүлүк мындай багыт ошондой тарапка болду. Рахмат. Канышай айым, Абдыжапар Гапурович, дагы бир ошол коомчулукта көп талкуу жараткан маселе бул жана саясий партиялардын жоопкерчилиги, анан жана тизме түзүүдөгү маселелер болуп атпайбы? Бул багытта дагы бир өзгөрүүлөр же болбосо олуттуу сунуштар болуп жатабы? Мен жана белгилеп өткөндөй, ушул жоопкерчилик боюнча саясий партияларга дагы, талапкерлерге дагы ушундай жоопкерчиликти жогорулатуу боюнча аларга ушундай административдик жана уголовный ушундай чаралар көрүнө турганы, санкциялардын боло тургандыгы көрсөтүлдү. Анткени ошол талапкерди тандоодо, аларды тизмеге алууда, тизменин туруктуулугу деген да маселе чыгып атпайбы? Тизменин туруктуулугу боюнча дагы ошо азыркы аракеттеги мыйзамда мисалы талапкерлерди шайлоодон кийин ушундай чыгарып салуу боюнча, арыздардын мурда жазып коюу боюнча, өзүңүздөр билесиздер, өткөн шайлоолордон кийин Куран карматып каргантка маселеге чейин барышкан. Ушулардын болтурбоо боюнча ушул тизмелердин, саясий партиялар түзүп аткан тизменин туруктуулугу. Мисалы шайлоого чейин бир тизмени көрсөтүп, анан шайлоодон кийин башка тизме менен эле депутаттар шайланып калбаш үчүн ошо элге алып барганда кандай тизме болсо, ошондой тизме менен элдин добушу ошол тизмеге берилип атат. Ошол тизме аркылуу депутаттыкка каттоо ишинде дагы ушундай маселе боюнча ушундай жаатта кете турган. Ал эми айрым мына жогорку кеңештин депутаттарынын башка долбоорлорунда ушундай талапкерге дагы мисалы тизме боюнча талапкерди дагы саясий партияны тандагандан кийин анын ичиндеги тизмедеги талапкерге да добуш берүү маселеси болуп атат. Ал эми учурдун маселеси болуш керек. Жогорку кеңеште талкуунун жүрүшүндө мен терең ишенем. Жогорку кеңеште ушундай талкуулардын жүрүшүндө тактык жаралат.
ушундай бир биздин элибизге, биздин шайлоо системаны өнүктүрүү боюнча, өркүндөтүү боюнча, биздин элдин менталитетине жараша ушундай бир нормаларды кабыл алат деген терең ишенич бар. Рахмат, урматтуу угармандар. 65 66 33 39 21 90 телефондору аркылуу суроолор болсо бериңиздер, же болбосо Facebooктагы Биринчи радионун баракчасына шайлоо мыйзамдарын кантип жакшыртабыз, кантип бекемдейбиз, мына ушул багытта суроолорду калтырсаңыздар болот. Биз маегибизди уланта берели. Мына жогоруда айтылгандай, ошол саясий партиялар, алардын жоопкерчилиги, тизме түзүүдөгү бир алишемдиктер бүгүнкү күндө кетип жаткан. Бул боюнча биз жанагы парламент депутаттары сунушкан калган долбоорлор комитетте карала баштаганда дагы бир топ талкуулайт болушубуз керек бул тууралуу. Бүгүн ошол долбоордун негизги багыттары тууралуу кеңирээк маалымат алганга аракет кылалы. Канышай айым, мына жогоруда айтылбадыбы, жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, аялдар маселеси, жана квоталардын, мыйзамда көрсөтүлгөн квоталардын сакталбай жатышы. Мына ушулар тууралуу дагы кененирээк сизден уксак. Азыр бизде угарман бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Саламатсыңар, Бишешанын айлымыз Төрахан. Бүгүнкү күндө шайлоо комиссиясына мен төмөндөгү сунуш бере алам. Бүгүнкү күндөгү депутаттардын көпчүлүгү өздөрүнүн ампуласы аткарып бүттү. Анын ичинде камалгандары бар, соттолгондору бар, криминалдык чөйрөгө аралашкандары бар. Ошондой депутаттардын партияларын шайлоого киргизиш керек эмес. Менин сунушум ушундай. Эгер алар шайлоого кире турган болсо, анда келечекте жакшы депутаттардын катары шайланбайт. Бир. Экинчиси, өткөн шайлоодо өтө көп адамдардын фамилиясы бири Бишкекте болсо, бири Нарындан чыгып жүрдү. Бул электрондук башкаруунун кереги жок бизге. Себеби дегенде аны пайдалана албагандан кийин, туура пайдаланбагандан кийин, оператор адамдардын фамилиясы оңдогондон кийин эмне болосо аны. Рахмат, түшүнүктүү. Суроо түшүнүктүү. Ошол сиздин ошол электрондук тактоо кереги жок дегениңиз боюнча да мына биз азыр студиянын меймандарынан жооп алабыз. Уланта берели, Абжапар Гапурович, жооп берип коесузбу, Жакшы болот. Мына ошол жоопкерчиликти мен жана эки жолу баса белгилеп айттым. Талапкерлер үчүн дагы, саясий партия үчүн дагы жоопкерчиликти жогорулатуу боюнча. Мисалы, соттолгондугу боюнча Аксакалдын азыр Төрахан Аксакал айтып өткөндөй, мисалы, жана эле айтып өттүм, ошо депутаттын ыйгар муктары бир соттолгондугу же болбосо чет өлкөдөгү жарандуулугу аныкталгандан кийин жөн эле калып калбасын үчүн сөзсүз түрдө ошол депутатка дагы же талапкерге дагы ушундай жоопкерчилик, уголовный жана административдик. Анан угуучу радио угарман белгилеп өттү, сөзсүз түрдө саясий партияга дагы бир санкциялар болуш керек да. Эми катыштырбай койгон бизде андай бир норма жок, бирок алардын дагы бир санкцияларга кириптер болуш керек сөзсүз түрдө. Мисалы, 200-гө жакын талапкерди жылдырып, анын карабай эле жылдырып алгандан кийин бир жанагындай терс жактары аныкталып калган болсо, сөзсүз түрдө бир санкцияларга кириптер болуш керек, алардын жоопкерчилиги сөзсүз түрдө болуш керек. Рахмат. Канышай айым, жана квоталар боюнча дагы сиздин оюңузду кабыл. Квотадан да бирке сөз кылып айтып кетет элем. Саясий партиялар маалымат катары жана шайлоо боюнча мыйзам долбоорлорунан тышкары азыркы учурда биздин жумушчу топ менен саясий партиялар жөнүндө да мыйзам долбоору иштелип атат. Эгерде Кудайым кааласа, май айында муну уже жогорку кеңешке да бул да мыйзам долбоорун өткөзөбүз да. Анда да сунуш кылынат. Ошондо да жана саясий партиялардын жоопкерчилиги боюнча шайлоочулар, талапкерлердин тизмеси боюнча да көп бир эмелер жазылган да, жакшы нормалар. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугу боюнча токтоп кетсек, Абжапар Гапурович айтып кеткендей эле биздин мыйзам долбоорунда ушулардын укуктарын коргоо, сактоо боюнча көп бир чарандыр көрүнгөн. Бул жанагы эң биринчиден токтоп кетсек, шайлоо участкасына алардын киргенге мүмкүнчүлүк түзүү, жанагындай пандустарды коюу, мисалы Россияда кнопка вызова деген бар, ошондойлорду киргизип, андан тышкары шайлоо учурунда жана үгүт иштери өтүп атканда көп учурда мүмкүнчүлүктүү чектелген адамдар ошо үгүт материалдарына окуганга, караганга мүмкүнчүлүктөрү жок. Ошол негизинде биз нормаларга киргизилген, жанда сурда перевод болсун, талапкерлер чыгарылган үгүт материалдарынын канча бир проценти ошондо именно
ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга адаптированный болуш керек деп атайын специальный жанагындай шрифт брайля деп коет, ошо менен чыккан материалдар болсун, аудио запистеринде обязательно сурдоперевод болсун деген ошондой талаптар коюлган. Аялдардын укуктары жөнүндө токтоп кетсек, мына Абджапар Гапарович айтып кетти. Айылдык кеңештерге, мисалы шаардык менен жогорку кеңешке шайлоо болуп атканда, анда деген жана саясий партиялардын тизмеси менен болот да. Анда мыйзам чегинде алар ар бир 3-4 эркектен кийин сөзсүз түрдө деген аял киши болуш керек. Айылдык кеңеште болсо система мажоритарный да. А жерде болсо аялдар абдан аз болуп атат. Ошон үчүн айылдык кеңештердин аялдын сандарын көбөйтүш үчүн, себеби аялдар жок, айылдык кеңештерде социалдык маселелер көтөрүлбөй атат да. Ким көтөрүлөт? Социалдык маселе эң биринчи аял көтөрөт. Ошол себептен 30% мандатты аялдардын артына резервировать этип атабыз. Андан тышкары айылдык кеңештерде жана жогорку кеңештикиндей норма киргизип атабыз. Эгерде депутат болуп иштеп аткан аял ар бир причиналар менен өз жумушунан кетип атса, депутат катары анын ордуна сөзсүз түрдө тизмеде кийинки аял кириш керек депчи. Жогорку кеңеште да бул норма 2020-жылдан бери иштеп баштайт. Анан биз азыр айылдык кеңешке да ошондой норма кирилсин деген сунуш кылып атабыз ошо мыйзам долбоорлорунда. Рахмат. Бизге келген бир суроо бар экен. Жергиликтүү кеңештерге шайлоодо кызматта тургандарды кошуу жөнүндө маселе кандай чечилет деген суроо экен. Абджапар Гапарович. Туура, бул маселе ошол жергиликтүү кеңештин депутаттары менен жолукканда, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолукканда ушундай сунуштар болду. Анткени буга чейин азыркы аракеттеги мыйзамдагы ченемдерге ылайык биздин мисалы ушул айылдагы мектептердин жана ушул участкалык больницалар бар, ФАП бар, СВА дегендер бар. Ошолордун кызматкерлери үчүн дагы азыр мындай шарт жок да, алардын жетекчилерин шайлоого катыша албайт. Катышса болот, бирок алар депутат болуп шайланыша албайт. Ошон үчүн ушул маселени дагы себеби эми негизи мындай айылды элестетип көрсөңүз, айылда интеллигенциянын бөлүгү ушул биздин кызматта турушат. Мектептер жана ушул медицина мекемелери болуп эсептелет. Алардын ушул биздин интеллигенциянын өкүлдөрүн, алардын жетекчилерин ушу шайлоолордон четтетип койгондой мындай көрүнүш болуп атат да. Бул дагы бир жөн жеринен болгон эмес. Бул мыйзамды кабыл алынып атканда мен катышкам. Ошол жерлерде баягы тендерлердин өтүшү, мисалы участкалык больницаларга же болбосо ошо мектептерге, мектеп интернаттарга, ошо айылдагы баягы бир мектептин жетекчиси болсо, же болбосо медициналык мекеменин жетекчиси болсо, өзүлөрүнүн фермердик чарбалары бар, өзүлөрүнүн бир чарба жүргүзгөн бир субъектилер бар. Ошолор баягы тендерлерге катышып, анан өзү депутат болсо, алар тендердин жыйынтыктарын, аларга тендерге бөлүнгөн каражатты караш үчүн өздөрү эме кылып калат да. Ошол баягы кызыкчылыктардын кагылышы болуп, ошон үчүн киргизилбей калган да. Бирок турмуш көрсөтүп атат, сөзсүз түрдө ал биздин айыл жериндеги интеллигенциянын өкүлдөрү эгерде ошол өкүлчүлүктүү органда, айылдык кеңештеби, кичинекей шаарларда шаардык кеңештинби курамында болсо, ошол өкүлчүлүктүү орган айылдык кеңештин сапаты, ал жерде каралуучу маселелердин бул каралышында, чечимдердин кабыл алышында мындай бир сапаттуу чечимдер кабыл алынганга шарт түзүлөт экен. Ошон үчүн азыр жерлерде ушундай мүмкүнчүлүктөрдү, ушундай ченемдерди сунуш кылышты. Азыр депутаттар тарабынан демилгеленген мыйзамдарды дагы ушул жерлердеги ушу интеллигенциянын өкүлдөрүн, айрыкча ушул билим берүү мекемелери, саламаттык сактоо мекемелеринин жетекчилерин дагы ушул депутат болгонго укуктарын камсыз кыла турган нормаларды азыр сунуш болду. Долбоорлордо бар бул. Долбоорлордо бар. Рахмат. Суроону угалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Радионуздун үнүн акырындатып коюңуз, анан айтыңыз сурооңузду. Мен Тюрайымдан чалып аттым эле. Бул депутаттар шайлоо деген шайтан оюн башталыптыр. Сурооңуз. Карапайым эл такыр эле мына жаштар кетип атат, чет өлкөгө, Тажикти, Кыргызстандын жаштары. Сурооңуз барбы, агай? Сурооңузду бериңиз. Суроо
ошол берип атам мына. Угуп турсаңыздар угуп койсоңуз. Уктуруубуз аяктап баратат. Кыскача бериңиз, угуп жатабыз. Кыскасы кетип баратат. Айыл жерлеринде кары картаңда аспалдар неберелери эле калып атат. Бу депутаттардын мисалы 120 депутаттардын эмне ошончолук 50-60 кетет эле го. Жалаң кары картаңдарын чөлтөнтүп, налогду көбөйтүп, ошолор закон чыгарып, майып атат. Бу кандай ташоого барат азыр билбейм. Рахмат сизге. Саны боюнча болуп атат, Түшүнүктүү. Бул эми Конституциянын биздин баш мыйзамыбыздын ченеми 120 депутат болгону. Мындай бир эл аралык практикаларды дагы бир карап көрсөк, мындай салыштырып караганда биздин Кыргыз Республикасында депутаттардын саны мындай башка мамлекеттерге салыштырмалуу орточо эле деп айтсак болот, анчалык көп эмес. Бирок мындай жерлерде дагы ушундай коомчулукта ушундай пикирлер бар, алардын депутаттардын санын азайтканга бара турган бир сунуштар болду. Биз мындай эмелерден нормалардан буга чейинки эгемендүү Кыргызстандын тарыхында мындай болуп келген, мисалы 90 депутаттын болгонун билебиз, 75 депутаттын болгонун билебиз. Эки палаталуу болуп, мисалы 35-70 болуп көргөнбүз. Жалпысынан алып караганда бир ушул 100-100дөн ашыгыраак ушундай болуп келет. Тегелегинде келет. Анан баягы биринчи легендарлуу парламент дегенди билесиздер, ал убакта 350 депутатыбыз бар эле. Эми менин оюмча ушул ар түрдүү эл өкүлдөрүн шайлап келип, анан бир ыңгайлуу бир жерин таптык окшойт. Азыр эми баш мыйзамда ушундай 120 депутат. Эми бул конституциялык реформа эгерде боло турган болсо, ошол маселе ошол убакта көтөрүлө турган маселе. Бирок бул коомчулуктун дагы күн тартибинде турган маселе. Менин оюмча ушул өзү кезеги келгенде бул маселени көтөрүп талкуулаганга бизде мүмкүнчүлүк дагы бар. Өзүнүн убактысы келет. Бизде убактыбыз соңуна чыгып баратат. Бир суроо бар экен. Мыйзамда көрсөтүлгөн квота дагы бүгүнкү күндө сакталбай келет. Аны мындай кынтыксыз ишке ашыруунун механизмдерин киргизе алдыңыздарбы долбоордо дейт. Азыр эле Каныш айым белгилеп өткөндөй, мына сөзсүз түрдө аял депутаттарды мисалы биз жаңы регистрация болгондо эле көрүп атабыз да, кийин чыгып кетип атпайбы? Алардын ордуна эркектер ээлеп калып атат. Мына 20-жылдан баштап буюрса, мына азыркы мыйзамда ушул отурган норма сөзсүз түрдө аял депутат жогорку кеңештин депутаты мөөнөтүнөн мурда ыйгарым укуктарын токтоткон болсо, сөзсүз түрдө кийинки тизмеде ким турса дагы эле аттатып болсо да келип, ушул аял депутаттар, кандидаттар депутатка катталуу боюнча нормалар турат. Мындан сырткары азыркы эле белгилеп өттүк, жергиликтүү кеңешке дагы ушул сөзсүз түрдө 30%дан кем эмес жергиликтүү кеңештин депутаттыгынын мандаттары аялдар үчүн резерв катары кармалат. Аларга өзүнүн баягы мандаттарды бөлүштүрүүдө өзүнүн өзгөчө бөлүштүрүү механизм менен ал жүзөгө ашырылат. Ушун киргизилген азыркы турган норма жана киргизилечү жогорку кеңештин кароосунда турган нормалар менен биздин ушул аял затына аларга талапкерлерге түзүлгөн шарт менин оюмча ыңгайлуу болот. Себеби азыркы биздин шартыбызда, биздин менталитетке жараша аял биздин жарандар, талапкерлер эркектер менен тең таялаша ат салышып, ушундай финансылык мүмкүнчүлүктөрү же болбосо физикалык мүмкүнчүлүктөрү, алардын ушул баягы түрө кыдырып, өзүнүн үгүт материалдарын чыгарып таратканга дагы мүмкүнчүлүктөр чамасы тең болбой турат. Ошон үчүн аларды теңөө боюнча дагы ушундай жакшы нормалар киргизилип атат. Рахмат, урматтуу радио угармандар. Мына жогоруда биздин ошол Facebook баракчасына келген суроолордун көпчүлүгү ушул саясий партиялар анын жоопкерчилиги жөнүндө болуп атат. Биз кийинчерээк дагы бул багытта урматтуу маектештер бир топ талкууларды өткөрөт болушубуз керек. Анткени долбоорлор дагы ар тараптуу жана ар түрдүү мазмунда болуп жатат. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча жумушчу топтун мүчөлөрү, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бегматов жана юрист Канышай Мамытова болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламаттуу болуңуздар.